Туғандар, бұл коронавирус жо қорқа тұрған нәрсе емес. Етияттана тұрған нәрсе. Башыбызға келгенді көрөбүз ал. Коронавирусу, башкасы, бәлесі болса дагычы. Бирөө коронавирус менен өлсө, үчөө паника менен өлүп атат да. Жөндөн нерв менен. Момун адам андай болбойт. Имандуу адам кайраттуу болот. Бүгүн жашоом барбы? Алхамдулилля. Эртеге жокпу? Алхамдулилля буга да. Жөндөн паника өтөт эме дух түшүрбөш керек эч качан. Этияттуулук керек, мейли этияттуулук кылып коелу. Бул будан коркотон нерсе эмес, корко турган нерсе. Билесизби эмне? Күнөө. Ушактан коркойлу. Жаладан коркойлу. Намаз окугандан коркойлу. Жалган сүйлөгөндөн коркойлу. Бирөөгө кол, бирөөнүн жанына кол салгандан коркойлу. Арам жегенден коркойлу. Зордуктагандан коркойлу. Арак ичкенден коркойлу. Корко турган нерсе күнөөлөрдөн коркойлу. Бул келген келе бере турган нерсе. Ошон үчүн мына жердеги мейли этияттуулук бул бөлөк нерсе. Биз бул ооруну шылдыңдабайбыз. Биз бул ооруну мына тамаша көрбөйбүз. Ар бир эле ооруну, мейли тиш оору болобу, ич оору болобу, коронавирусу, пандемиясы, балакети болобу, бул Алла Тааланын тарабынан келет бардыгы. Биз этияттанабыз, келген болсо сабыр кылабыз. Ажалыбызды Алла Таала ушу менен чечкен болсо, Алла Субханаху ва Тааlanын тагдырына ыраазы болобуз. Бирок андай эле чочуп эле жашоо токтоп кала турган нерсе эмес да. Жашоо тиричилик бардыгы иншалла тууган уруктарда жаштакка мейли ден соолугубузду карайбыз. Алла Тааланын жазганын көрөбүз ал.